Салам достор, кутмандуу күнүңүздөр менен, кутмандуу кээ бир адамдарга түнүңүздөр менен. Урматтуу бир тууган мекендештер, бүгүнкү биздин сабагыбыз өзгөчө бизнес сүйүүчүлөр үчүн өтүлөт. Биринчи темабыз бул негативдердин келип чыгышы. Эгерде сиз бизнес чөйрөсүндө жүргөн болсоңуз, анда бүгүнкү сабак сизге өтө маанилүү жана керектүү болот деп мен толук менен ишенемин. Эгерде сиз бизнеске келе элек болгон болсоңуз, анда сизди биз бизнеске чакырабыз. Жок, мен бизнеске ишенбейм деген болсоңуз, анда сизге айтарым, бүгүнкү сабакты сиз аягына чейин укпай эле чыгып кете берсеңиз болот. Анда эмесе бүгүн бизнес сүйүүчүлөр сиздерге кайрылуу. Бардык бизнестин түрлөрүндө кандай бизнестерди жасабаңыздар, бардык жерде негативдер пайда болот. Мына ошондой эле негативдердин пайда болушу тууралуу сиздерге толугураак жана жеткиликтүү кылганга аракет кылып, кыскача болсо да түшүндүрүп бергенге аракеттенем. Негативдердин келип чыгышы бул достук мамиледен башталат, ошол эле сиздин чөйрөңүздөн башталат да. Чөйрөңүздөгү адамдардан келип чыгат. Мисалы сиз досуңузга, эгерде сиз бизнес чөйрөдө жүргөн болсоңуз, сиз досуңузга каалайсызбы? Ийгилик каалайсызбы? Албетте каалайм. Бардык адам каалайт. Бардык адам өзүнүн досторуна, тааныштарына ийгилик каалайт. Бирок канчага чейин ийгиликти каалайсыз? Өзүнө чейинки ийгиликти каалайт, бирок өзүнөн ашып кетүүсүн эч бир адам эч кимге ийгилик каалабайт. Адам табиятына ошондой жаралган экенбиз. Адамдарга ийгилик каалайбыз, өзүбүзгө чейинки ийгиликтерди каалайбыз, өзүбүздөн ашып өтүп кетүүсүн эч бир адам каалабайт экен да. Мына ошондой эле сиз дагы бизнеске келип, бизнести баштап жаткан учурда сиздин досуңуз, балким сиздин досуңуз сизди өзүнөн ашып кетүүсүн сезип билип туруп, балким сизге келип бул бизнесиң болбой калат. Бул бизнесиң лохотрон, бул бизнести сен кыла албайсың, сен колуңан келбейт деп сизге ушундай сыяктуу негативдерди айтып жаткандыр. Жана мисалы өзүңүз элестетип көрүңүз, сиздин бир досуңуз, жакшы көргөн бир досуңуз, ошол досуңуз менен көп жылдан бери дос болуп жүрөсүздөр, туура. Бир күнү досуңуз жашоосу өзгөрүп, сонун үйлөрдү салып, сонун өзүнчө турмуш куруп, өзүнүн бизнесин гүлдөтүп өстүрүп, бир убакта келип сизди өзүнүн жумушуна алып жаткан учурда кандай өзүңүздү элестете аласыз? Эртең сиз ошол досуңуздун колунда иштеп калат белеңиз. Досуңуз кел досум, менин колума иште айлыкка, мен сага 35 миң, 40 миңден төлөп берем ай сайын десе, сиз иштейт белеңиз. Жок, сизде мындай ички сезим, мындай негатив ойгоно баштайт досуңузга болгон, Ошол себептен эртең сиздин колуңузда сизге негатив айтып жаткан адамдар эртең сиздин колуңузда иштеп калбайын деп коркконунан балким сизге негативдерди айтып, бүгүнкү өсүп жаткан бизнесиңизден бут тосуулардын келип чыгышы мына ошол жерден дагы башталышы толук мүмкүн. Негативдерди кимдер айтат? Колунан келбеген адамдар, өзү кыла албаган адамдар, кылып жаткан адамдарга мен кыла албай койдум бул нерсени, бул адам кылып жатат. Аны көрө албай, ошого негативдерди мына ошол учурдан келип чыгат. Негативдер кээ бир адамдарды курчутат, өстүрөт жана өнүктүрөт. Кээ бир адамдарды өлтүрөт. Сиз кайсы адамдардын түрүнө киресиз? Негативдерди уккан сайын сиз өзүңүзгө күч аласызбы, же күчүңүздү ошол негатив айткан адамга арнап бересизби? Тескерисинче, кээ бир ийгиликтүү инсандар биздин компанияда өзгөчө Берлиант, Шарон, Роза, Стар Мастерлер, ошол аларга дагы көптөгөн негативдер болгон, бирок алар ошол негативдерден күчүн алганда, кантип күчүн алса болот? Мисалы, бир адам келип алып сизге бул бизнесиң болбойт, тигиндей, андай, мындай деп аткан учурда, сиз ошол адамдан суранып коюшуңуз керек. Дагы негативдерди айтчы мага. Мен күчтөнөйүн, мен дагы өсөйүн, дагы өнүгөйүн. Сизге канчалык көп адамдар көрө албастык мамиле кылган болсо, сиз ошончолук көтөрүлөсүз. Ошон үчүн башка бир адам сизди көрө албай жатабы, сизге бут тосуулар, кандайдыр бир негативдерди айтып жаткан учурда, же бизнесиңиз болбойт, сен кыла албайсың, колуңан келбейт деп айтып жаткан учурда, сиз сүйүнө бериңиз. Анткени сиз тирүүсүз. Анткени сиздин максатыңыз бар. Максаты жок адамга алга кандай эмне негатив айтабыз барбы, сен кыла албайсың, эмнени кыла албайт, и так деле кыла албай жатпайбы? Демек, кылып жаткан адамга негативдер пайда болот экен. Демек, сизге негативдер айтылып аткан болсо, анда сиз сүйүнүңүз, сиз туура жолдосуз да. Туура тандоодосуз.
Кол чаап коюңуз өзүңүзгө. Дагы сураныңыз, дагы айтчы мага негатив. Дагы колунан келбейт деп, дагы айтчы, суранып коюңуз ошол адамдан. Ал адам сизге канчалык негатив айткан сайын сиз өзүңүзгө ошончолук күч дем аласыз. Бүгүн биздин экинчи темабыз бүркүт менен тооктун окуясы тууралуу айтып өтөйүн. Ушул эле негативдер чөйрөсүнөн чыгуу боюнча сиздерге дем күч болуп берет. Бул окуяны буга чейин группалардан айтып келгем. Бүгүн сиздерге түз эфирден көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн сиздерге бүркүт менен тооктун окуясы. Бир күнү адам баласы тоого чыгып барып, бүркүттүн жумурткасын таап алат экен. Анан ал жумуртканы үйүнө алып барып, тоогуна бастырат экен. Тоогу ошол жумуртканы басып, бүркүттүн балапанын чыгарат экен. Тооканада бүркүттү чоңойтконго тоок жерлерди тытмалап, курттарды, майда таштарды, тоокананын ичи ушундай сасык жыт менен, таштар менен адам баласы чачкан, арзыбаган бир аз уч жемди жейгизип, болбогон бир кир сууну ичирип, ошентип бүркүттү тооканадан тоок өстүрө баштайт экен. Күндөр өтүп, бүркүт баягы тоокана үчүн жаралган жок да, тооктор үчүн жаралган жок. Бүркүттүн ал салкын абада, таза абада алатоо үчүн жаралган бүркүт тооканада өсүп калып, аябай тажайт экен, жүндөрү түшөт экен. Тоокананын сасык жытына тоюп калат экен дагы. Бир күнү чыдабай келип тооктон айтат экен, кеңеш сурайт экен. Эй тоок дейт экен, эмне үчүн биз уча албайбыз? Эмне үчүн биз ушул бүркүттөргө, сагызгандарга, каргаларга, тетиги көрүп жаткан чымчыктарга окшоп биз уча албайбыз дейт экен. Тоок ошондо бүркүткө жооп берет экен. Сен уча албайсың, сен тооксуң дейт экен. Биз да аракет кылып көрбөйбүз. Жок дегенде бир аз болсо да кел ошол учканга аракет жасап көрөлү дейт экен. Тоок айтат экен. Эй сен бүркүт, сен тооксуң дейт экен. Сен уча албайсың. Эгер сен учуп кетсең, сен айтып жаткан ошол сагызгандар, ошол каргалар сени чогуп кетет. Сени өлтүрүп кетет. Эртең сен учуп жатканыңды көрсө, адам баласы көрсө, сени союп салат дейт экен. Демек, ушундай катуу негативдерди угуп калган бүркүт чыдабай кетип, көрөйүнчү дейт экен да. Барат дагы тоокананын сыртына сетка курчалган да ал жерде. Бир канатын каап көрөт экен. Бир жолу какканда 1 метрге көтөрүлөт экен. Экинчи жолу какканда 2 метрге көтөрүлгөндө баягы тооканадан чуркап чыгып, эй келесо, сен чуркай албайсың, сен уча албайсың, сенин колуңан келбейт. Сен эч нерсени кыйратпайсың. Азыр сен учуп кетсең, ал жактан сага эч ким, эч бир адам сага эртең менен жем, кечинде суу чачып турбайт. Мындай курчалган сетка жок. Сени жеп кетет, илип кетет. Учпа, түш ыл дейт экен. Баягы бүркүт ушул негативдерди угуп, ошол тоокко башыйып, кайра жерге түшүп, бүркүт болуп жаралганы менен тоок бойдон калат экен. Бул деген баягы тоокананын сеткасын адамдар курчап коет. Эмне үчүн? Бизде эле ошондой эле айырмабыз жок. Тоок эмне кылат? Эртең менен туруп, жем чачсак, жемди жейт. Ошол сетканын ичинде курттарды жеп жүрөт. Жумуртка тууп берет. Жумурткасын ошол адам баласы алат, үйүндө балдарын багып, сонун кылып, керек болсо, кийинки күндөр ошол тоокту өзүн эле союп салат. Демек, биз эмне кылып атабыз? Айырмачылыгыбыз барбы? Жумушка барабыз, үйгө келебиз. Жумушка барабыз, үйгө келебиз. Сеткага чыгабыз. Түшүндүңүздөр деп ойлойм, Демек, бул биринчи окуябыз негативдерге ишенип, ошол негативдерге кирип кеткен бүркүт, тооктун кеңешин уккан бүркүт кайра тоок бойдон калып калган, Эми сиздерге ушул эле окуянын экинчисин өтөлү. Кайра кайталайбыз. Адам баласы тоого чыгып, бүркүттүн жумурткасын таап алат экен. Бүркүттүн жумурткасын таап алып, келет экен дагы өзүнүн тооканасына, тоогуна бастырат экен. Бастырганда тоок бүркүттүн жумурткасын балапан кылып чыгарат экен. Мына ошол учурда бүркүт тооканада чоңой өсөт экен. Курттарды жеп, таштарды жеп. Бир күнү бүркүт тажайт экен. Курттарды, таштарды ушул тооканада жер тытып отуруп жеп тажайт экен дагы. Тооктон барып кеңеш сурайт экен. Тоок, эмне үчүн биз уча албайбыз? Эмне үчүн биз аракет кылбайбыз? Эмне үчүн биз дагы алыска учуп кете албайбыз? Биздин колубуздан келбейби десе, тоок туура айтасың. Сен колуңан келбейт. Биздин да, менин да колуман келбейт. Учпай эле кой, андан көрө ушул жер эле жакшы. Күндө эртең менен чыксаң, жемиң даяр.
Жем чачып турат. Мен жем жегим келген жок да. Жем болбосо баягы күнүмдүк биздин тапкан акчабыз мисалы курсагыбызга эле кетип атат да. Ачык айтканда эле. Тоок да бүркүткө дал ошондой кеңеш берет экен да. Учам деп аракет кылган бүркүткө бул жерде курсагың ток жүрө бер деп экен да. Тиги жака барганда эч кандай толук жок. Ал жерден кыйналасың дейт экен. Ошентип күндөр өтүп бүркүт баягы тоокананын жытына чыдабай кетип, сассыктыгына чыдабай кетип, сеткага чуркап келип, канатын кага баштайт экен. Бир жол какканда 1 метрге көтөрүлөт, экинчи жол какканда 2 метрге көтөрүлөт. Тоок чуркап келип бүркүткө келет экен да. Учуп бараткан бүркүткө, "Эй, ушул жер эле жакшы. Сиздерге да болгонбу? Кээ бир адамдар жумушуңуздан башка жумушка которулуп жаткан учурда бир досум келип алып, ушул эле мурдагы эле жумушуң жакшы болчу" деген кеңештерди уккансыздарбы? Дал ошол кеңешти тоок бүркүткө бере баштайт экен да. Ушул эле үйүң жакшы, тоокан эле жакшы. Тоокан эле жакшы. Сен бийиктикте учсаң, баягы сагызгандар сени чокуп коет. Ал жерден кыйналасың, ал жерден зарплата бербейт, же тикил бул, ушул эле жумушуң жакшы деп кайра бүркүттү токтотуп калуу аракетин тоок көрө баштайт экен. Бүркүт укпайт. Экинчи, үчүнчү жолу канатканда 3 метрге көтөрүлөт экен. Ошентип 4 метрге көтөрүлгөн учурда баягы тоок дагы кыйкыра баштайт экен. Учпа, түш, азыр сени атып кетет дейт экен да. Же өлтүрүп кетет, же лохотрон, же тигил, ар кандай негативдерди болушунча айта баштайт экен. Бүркүт укпайт дагы 5-6 канатын какканда баягы тоок кичирейгенден кичирейип, тоок канасы кичирейгенден кичирейип, дагы канаттарын какканда айылы кичирейгенден кичирейип, дагы канат какканда ошол жер кичирейгенден кичирейип, жер тегиз көзүнө көрүнө баштайт экен. Баягы абанын салкындыгын кара. Бүркүт анткени тооктун кеңешин уккан жок. Ал өзүнө ан сайын дем күч берип, ан сайын канатын кагып, бийиктеген сайын булуттарга жете баштайт. Алам тегиз көзүнө көрүнө баштайт. Баягы тоок айткан сени сагызган каргалар чокуп кетет деген сагызган бири дагы жанына жолбой коет экен. Анткени ал бүркүттөн коркушат экен. Бүркүт ошону көрүп өзүнө ушунчалык таң калат экен. Эч бир канаттуу ошол бүркүткө зыян алып келбейт экен да. Бардыгы качышат экен. Ал менден эмне үчүн качып баратат деп ал ушундай таң калат экен да. Ал дагы канатын кагып көрөйүн дегенде булуттардын үстүнө чыгат экен. Ошол учурда денесине салкын аба, таза аба ура баштайт экен. Мына чыныгы жашоо ушул жакта турбайбы дейт экен да. Мына жашоо ушул жерде турбайбы? Эми тиги тоок бүркүткө кеңеш берген, ачка каласың. Ал жерден мынтип жем чачып турбайт деген кеңешине эстеткен дагы бүркүт барат экен. Өзүнө окшогон бүркүттөрдү көрө баштайт экен. Барат, мындайча айтканда, өзүнө окшогон бизнесмендерге жолуга баштайт экен. Каяктан тамактанасыңар, Алар сонун ресторандарды айтат. Каяктан эс аласыңар? Алар сонун чет өлкөдөгү эс алуучу жайларды айтат. Бүркүт дагы бүркүттөрдөн кеңеш сурай баштайт экен. Эмне тамактанасыңар дейт. Ал тамактарды ушул деңиздин жээгинде балыктар менен же коёндор менен таза эт, таза даамдар менен мергенчилик кылып тамактанабыз дейт экен. Анан сурайт экен, каяктан эс аласыңар дегенде биз аскадан эс алабыз дейт экен да. Ошентип баягы бүркүт мергенчилик биринчи жолу жасап көрөт экен. Колман келбейт деп отурган бүркүт болбойт экен. Ал колман келет, жасап көрөйүнчү дейт дагы мергенчилик ийгиликтүү аяктап таза эт, таза даам тийгизип көрөт экен. Даамы бир укмуш дейт экен, өзү үчүн жагат. Мына ошентип эс алуучу жай үчүн баягы аскага барып эс алып көрөт. Демек, бүркүт ошол жерден өзүнө тең же ошол бүркүт ошол жерде жүрүп, эртеси күнү ушул тооканага барат деп ойлойсуздарбы? Эч кандай барбайт, Бүркүт бойдон калат экен. Эми бүркүттүн балдары, ошол бүркүт, тооканадан учуп чыккан бүркүт, балдарын эртеси күнү ошол тооканага алып барабы? Жок. Балдарын эмнеге үйрөтөт ал? Мегенчиликке үйрөтөт. Балдарын ал ийгиликтүү инсандардын катарын, мындайча айтканда, бүркүт бойдон калуусуна үйрөтөт. Сиз балдарыңызды эмнеге үйрөтүп атасыз? Бүркүттүн балапандары бүркүттү карап турат экен да. Эмне кылып мергенчилик кылат экенин аңдып турат экен. Сиздин балдарыңыз сизди карап турат. Сиз каяктан кандай кылып таң атпай туруп душка чуркап, тишиңизди жууп, жумушка жөнөп, кайра келип атканыңызды балаңыз көрүп турат. Жашоо ошондой деп түшүнө баштайт экен. Демек, эртең балдарыңыз чоңоюп, сиз карыйсыз, туура, карылык баарыбызга келет. Баарыбыз карыйбыз.
Ошол учурда балам пенсиям аз келди, мага бир аз акча которсоң деп сурайсыз. Ооруп атам, дарыга акча керек, бир аз акча которсоң деп сиз сурайсыз. Мына ошол учурда балаңыз сизге айлык тийсин деп жооп берет. Айлык тийсин, анан которуп берем. Анткени сиз дагы айлык тийсин деп жооп берип келгенсиздер. Ошон үчүн урматтуу команда, бизнес жасоодон коркпоңуздар, баштагандан коркпоңуздар. Мындайча айтканда канатыңыздар бар, кагыңыздар, коркпоңуздар, жасаңыздар. Коркуп отура бергенде, тоокананын ичинде жүрүп коркуп нары бери чуркап жүргөн тоок сыяктуу болбоңуздар. Учканга аракет кылыңыз, жасаганга аракет кылыңыздар. Дукту түшүрбөңүздөр. Бул жашоодо сиздин ударыңыз күчтүү эмес, ударга туруштук берүүңүз күчтүү болуш керек. Ошон үчүн өзүңүз күч бериңиз. Анан эң башкысы сиздерге Муса алейхиссалам тууралуу кыскача бир баяндан айтып өтөйүн. Күндөрдүн биринде Муса алейхиссалам Аллах Тааламга жолукканы жөнөйт экен да. Жолдо кетип баратса бир бай жолугат экен. Бай айтат экен: Муса, Аллах Тааламга айта барчы, мен байлыгым ашып ташып атат. Күндөн күнгө көбөйүп атат. Аллах Тааламга барып айтчы, байлыгым жарымысын алып койсун дейт да. Дегенде Муса макул болот экен дагы жолун узартып жөнөйт экен. Жөнөп жаткан учурда бир кедей адамга жолугуп калат экен. Кийимдери жыртык, эч нерсеси жок. Кедей адамга жолугуп калса, кедей адам сурайт экен: Муса, кайда баратасың? Аллах Тааламга жолукканы баратам. Айта барчы, мага байлык берсин деп кедей адам байлык сурайт экен. Ошентип Муса алейхиссалам ары карай жолун улайт экен Аллах Тааламга барып жолугат экен. Жолугушууда көргөн окуясын толугу менен Аллах Тааламга Муса алейхиссалам жеткизип берет экен. Мына ошол учурда Аллах Тааламга айтат экен бай суранды, байлыгым жарымын ал деди. Десе Аллах Тааlam айтат экен: шүгүр деген сөздү айтпай койсун, байлык өзүнөн өзү жок болот дейт. Муса алейхиссалам андан ары сөзүн улайт. Кедей адам жолукту, байлык берсин деди. Аллах Тааlam айтты: шүгүр кылсын дейт. Ошентип Муса алейхиссалам келет экен баягы байга келет экен айтат экен: шүгүр кылганды токтот, байлыгың жок болот дейт экен. Десе баягы бай таң кала түшөт экен кантип мен шүгүр кылбайм? Бул мен кичине кезимен баштап шүгүр кылып келип, эми мындан ары кантип шүгүр кылбайм? Менде бар шүгүр. Жок дегенде ден соолугум мыкты, таза аба бар. Менде бардыгы бар, шүгүр дейт экен. Кайра шүгүр деп туруп алган учурда жарым саатка жетпей, аз убакыттын ичинде эле колуна чоң бир алтын түшүп калат экен байдын колуна. Демек Муса алейхиссалам ары карай жолун улады баягы кедей адамга барып жолугат экен. Сен шүгүр кылышың керек экен, бай болгуң келеби, шүгүр кылышың керек экен дегенде, кедей адам баягы жыртык кийимдерин көрүп, ушуга шүгүр кыламбы дейт экен Ушуга шүгүр кыламбы? Ушулга кантип шүгүр кыламбы дейт экен Деген учурда шамал келет кийимдерин айдап кетет экен. Ошон үчүн сиздин бир веткаңыз, же болбосо биздин компанияда иштеп жатып, слабый болуп аткан болсо, шүгүр келтирбестен туура эмес заказдарды берип атасыңар Бул жагым слабый, күчтүү лидер келбей жатат, же колуман келбей жатат, мен кыла албай жатам, мен коркокмун, мен тигилмин. Жок, Кудайга шүгүр, мен күчтүүмүн, эмне үчүн айтпайбыз Мен колуман келет, эмне үчүн айтпайбыз Жок, коркокмун, колуман келбейт, окшошпой жатат, болбой жатат. Туура заказ берели. Ой жүгүртүүбүздү тазарталы. Тунук сезимдер менен сиздер ийгиликке жете аласыздар. Анан бир жерде бир негатив болсо, каякта эмне деп негатив болуптур, эмне деп сүйлөптүр деп, ошонун аркасы менен кубалап жүрүп сиз артка кетесиз. Команда ушу менен мен бүгүнкү кыскача сабагымды аяктадым. Көңүл бөлгөнүңүздөргө терең ыраазычылык. Кудай буюрса сиздер менен дагы сонун сабактарды өтүп турабыз. Баарыңыздарга ийгилик. Жана Atomy компаниясына барыңыздарды чакырабыз. Эгер регистрация боло элек болгон болсоңуздар, биз астыга номер телефондорубузду калтырабыз. Байланышыңыз, биз менен чогуу кызматташыңыз, дүйнөнү кыдырыңыз, бүркүтчү жашоо курабыз. Ийгилик барыңыздарга.